мектепте Алмазбек кызы Бегимай, жакшысыңбы? Менин классташым достор барыңыздар. Салам 05 болтабы? 05. Наримановский есе. 89 эң чоң ушу болчу биздин класста. 7-8 кыз, калган полный эркек эле. Ошондой болчу, кыздар аз болчу. 8-мартта жыргайт элекпиз. Эң чоңу 89 ушу болчу. Анан 90 Мерим, 91, короче. 91сиң, а? Малолетка, я. Старшак. Сага суроо. Мектепте Айтурган Эрмекова кандай айым эле? Айым эмес, кыз да. Азыр мен айыммын, төрө деп. Менин катталуучуларым аябай кызыктуу. Айтурган Эрмекова мектепте кандай кыз эле? Айтурган Эрмекова мектепте Чорт элек. жок, шустрая эле, шустрая. Болгондо айт. Шустрая, веселая. Ошо азыркы кандай болсоң ошондой эле, эч өзгөрүш жок. Өзгөрбөппүнбү? Немечи? Азыр мисалы мен ырдап бийлеп жүрөм, туурабы? Мектепте эле ырдап бийлечүмүн беле же эми шыгын башталды? Мен эсимде, мектепте канча 8 класста үчөөбүз, Мерим, сен, мен үчөөбүз, менин үйүмө келип алып, баягы кайсы бир группанын ыры бар эле го. Тасага түшүп, эме кылат элек. Танхо деген. Ошондой сонун Айтурган кандай мероприятие болбосун, эмне болбосун, сөзсүз сен катышат элең го биздин класстын атынан. Ошол. Бирде осенний бал болот го мектепте. Ошондо чачым кырктырып осенний балга даярданам деп, не то парикмахерскийге кирип алып, чачым нерден кырып койдум. Жаман ыйлап зорго барганмын да. Анан мен немеде жаңы жылда аяз атадан жаман коркот элем. Ыйлайт элем аяз атаны көргөндө. Ошо бул Бегимай деген кыз классташым бардык нерсени бизге ушул үйрөткөн мектепте. Жаманды да жакшыны ушул үйрөткөн. Кагазга ороп эле айтайын. Мектепте эмнелер болот эле? Первый поцелуй, вечеринкалар болот. Ушулардын баарын ушу аппарат эле. Анан кийин Бегимайдын апасы Айшине биздин ошо Нариман мектепте мугалим эле да. Роса коркот элек Айшинеден. Айшине бизди көрүп атсаңыз салам. Биз сизден роса коркот элек. Азыр деле сүрүңүз бар болсо керек. Көзүмдөн туп алып. Каракай деп урушат эле. Мугалим да баары. Өмүрүңүз узун болсун Айшине. Мектепте Айтурган Эрмекова кандай кыз эле? Мектепте Айтуш аябай активный, боевая. Бүт нерсеге Айтурган дегенде всегда Айтурган. Ырдаганда, бийлегенде всегда Айтуш турат эле на первом месте. Танцыга бийлегенде, танец животтага я помню, мен Айтурган, Бегимай үчөөбүз каталарларга үчөөбүз форма тиктирип бийлеп аябай. Одним словом. Жаман жактарымчы? Детство шустрая была. Жаман жактары бир минусы бар эле, это в школе кыздарды күрсөтүп, талпа ачып, кыздардан акча алып. Мектепте класстан кийин айдалып кеткен. Мектепте өлдүм. После 9 класса кетип калган анан. Кыздар аябай коркот эле. Кадышка кылып элек, Айтурган туруп, сен отвечала, сен зажигала деп бизди кыздарды сестренкаларды баарын көрсөтүп. Ошо жагы минус атап калган жактары шустрая была. рахмат чоң, полный аверим төккөн. Айшаларга салам. Аяш эже, Аяш акалар көрүп атсаңыздар салам. Канча да Меримдин үйүндө чай ичип, даам татып, Айшинемин өзгөчө күлкүлөрүн сагынам. Бар болуңуз, өмүрүңүз узун болсун. Жана ошол эле Нариманова мектепте бизден бир класс өдө окуган 89, менин акамдар менен параллельный класста окуган Мерим деген ушундай татынакай кызыбыз бар. Ага да сөз берейин. Мерим мектепте Айтурган Эрмекова сенин көз карашыңда көрөт элем, переменаларда, ар кандай учурларда кандай эле Айтурган? Айтурган самая такая активная, боевая, мындай мужской характериң бар эле да. До сих пор бар. Такой тарс болгондой, бетке. Вот, например, обычно эркектер кылган нерсени сен кылат элек. Там кыздарды грузить, хулиганка, да, реально. Кыздарды грузить. В школе было такое, да. Айтурган только труба жактан, мектептин сбоку, короче, бир неме бар эле мындай. Крытый жер, где лестница, ошол жакта вечно кыздарды грузить этип аткан, налог салып аткан. Короче, цель акча табып самса жеш керек эле да. Ооба, бизде слоёный самса бар эле, 20 сомдон эле. Ошону жеш үчүн кыздардан грузить этип акча алат элем. Бирок 9 сомдон эле. Анан дискотекага дагы билеттер таратылат эле, ошолордун баарын таратып коет элем, акчаны коюп койгула депчи. Мектепте рекет элем. Бирок чындап, атам милиционер болсо да рекет элем. Ошол убактары ушундай болгон. Анан Наримановский, се отзовитесь, силерди сагындык, ким классташ, ким кандай болсо дагы мага подписка таштап, дарегиме жазып койгула. В наше время биз убагында руки вверх, тату, рефлекс, Иванушкин уктук, ооба, ошолорду укканбыз. Фабрика звезд аябай хит болуп аткан кезде. Всем пока, Наримановский, отзовитесь. Ким Нариманда окуган болсо, 20 жылдыктарды өткөрөйлү, бар болойлу, катташайлы, сыйлашайлы.